Кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Баткен облустук милициясы баланы сабап видеого тарткан аялдын тасмасы боюнча маалымат берди. 27 январда Кадамжай районунун тургуну 1984 жылы туулган Жаран арыз менен кайрылып, жарандык никеде жашап жүргөн аялы Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын тургуну 2021 жылы туулган кызын уруп, зомбулук көрсөтүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул маалымат Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн катталып, тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталган. Жогоруда айтылган үй бүлө 2023 жылдын январ айынын баш ченинде өз ара келише албай калгандыктан чогуу жашабай калышкан. 5 январда өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Бул факты боюнча балага карата соттук медициналык жана соттук психиатриялык экспертизалар даярдалып, уюлдук телефондору далил буюм катары алынган. Кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2 пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө кошумча маалыматтар берилет. Ички иштер министрлиги Жалал Абад облусунда жарандарды карактоо менен алектенген кылмыштуу топ кармалганын билдирди. Ала Бука районунун тургуну милицияга арыз менен кайрылып, ок атуучу курал жана бычак менен коркутуп, акча каражатын тартып алган жарандарга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Жабырлануучунун айтуусунда белгисиз жарандар аны унаасына отургузуп, Сузак районунун Көкжаңгак шаарынын жайлоосуна алып чыгып, бычак жана белгисиз үлгүдөгү тапанча менен коркутушкан. Андан соң аны унаадан түшүрүп, бычак менен коркутуп, тапанча менен бутунун астына атып, 50 000 сомун күчкө салып тартып алышкан. Мындай факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 207 каракчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган. Ошондой эле 2022 жылдын апрель айында милицияга дагы бир жаран арыз менен кайрылган. Ал Жалал Абад шаарында жабырлануучу өзүнө таандык болгон унаасын 950 000 сомго сатып, ага 700 000 сомун гана берип, калган 250 000 сомун ушул күнгө чейин бербей коркутуп алдап жүргөнүн айткан. Айбек Турар аттуу жигиттер алдоо жолу жабырлануучуга таандык унааны өздөрүнө каттатууга аракет кылып, ойлору ишке ашпай калган соң 200 АКШ долларын жана 5 000 сомун алып кетишип, кийин дагы акча алып турушкан. Бул факты боюнча Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарында таза суу жана жылуулук берүүнү токтотууга байланыштуу келтирилген материалдык чыгым 43 821 000 сомду түздү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Инженердик кызматтардан келтирилген зыян 15 377 910 сомду түзүп, калууна келтирүү иштеринин суммасы 1 834 628 сом. Экономикалык зыян 26 609 304 сомду түзгөн. Быйыл 12 январда катуу сууктан улам Майлуу суу шаарынын калкына таза суу берүү үзгүлтүүгө учураган. Тактап айтканда, таза суу сактагычтагы түтүктөр тоңуп, суунун басымы кескин төмөндөгөн. Жашоочуларга берилген суунун көлөмү азайып, номер 1, 3, 4 отказанда суу берилбегендиктен жылуулук берүү токтотулган. Буга байланыштуу 13 январдан тарта шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 23 январда жылуулук берүү иши калыбына келтирилди. Кыргызстанда акыркы суткада 15 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Жалал Абадта 4, Ош облусунда 4, Ысык Көл облусунда 2, Баткенде 1 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 16 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Алсак Түп районунун Гүрмөнтү айылында аянты 85 чарчы метр болгон сарай жана 850 түп чөп күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Жайыл районунда Бишкек Ош унаа жолунун 61 чакырымында Opel үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйгөн. Өрттүн себеби такталууда.
Ош Ноокат Разаков жолун реконструкциялоо жаз айларында башталат. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов жана жол тармагындагы тиешелүү адистер аталган жолдун абалы менен таанышып чыгышкан. Таанышуу учурунда Ош Ноокат Разаков жолунун Ноокат районундагы кооптуу участкаларына реконструкциялоо иштери жаз айларында башталары. Учурда долбоорлоо жумуштары жүрүп жатканы айтылды. Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгү башталды. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлады. Кезектеги декларациялык кампания 2 этапта өтмөкчү. 1 апрелге чейин юридикалык жактар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, 1 майга чейин жеке жактар жана жеке ишкерлер өткөн жылы алынган кирешелери, ошондой эле жер участоктары, мүлк объектилери, экономикалык жана башка маалыматтар жөнүндө салык органдарына отчет берүүлөрү керек деп айтты. Бул маалымат салык кызматынын сайтына дагы жарыяланды. Быйыл Ороз айы 23 мартта башталышы мүмкүн. Казакстан менен Азербайжандын муфтияты Рамазан айынын так күнүн аташты. Ага ылайык Орозо 23 мартта башталып, айт 21 же 22 апрелге туш келет. Демек Кыргызстанда дагы Орозо ушул күнү башталышы мүмкүн. Адатта Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бир аз калганда айга карап анан маалымат берет. Анда бир күнгө айырма болуп калышы ыктымал. Муфтияттын маалымат кызматы азырынча Орозонун күнү белгисиз экенин, такталары менен жооп берүүнү убадалады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү маалыматтардын топтому менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7-де биздин каналдан алыстабай туруңуздар.